Men sizge kayralayın dedim elem, kеңеш surayın dedim elem. Menin 2 balamды bagып algam. Sizin internette bala bagıp alуу jönündөгү суроо жооптон угуп алып сизден сурайын деген. Мен экөөндө эч кимге эмизбей эле уйдун сүтү менен эле бакка мага балдарым кандай болуп калат? Сизге каяктан жолуга алам? Мага балдар намахарам болуп калат экен дейт. Бул балыкчыдан эжекебиз келип кетти. Суроосу келип калды эми өзүнөн кийин өзү келип кетти. 2 баласын багып алган, ошол жаңы эле төрөлгөндө. Анан балдарын абысындар эмизген экен. Абысындар, бир тууган абысындар эмизген. Ошондо күйөөсүнүн балдары болуп калат да. Күйөөсүнүн эмеси болуп калат. Бир тууган инисинин балдары болуп калат да. Ошондо кызы күйөөсүнө махрам болуп эсептелет. Баласына жол жок экен. Анткени баласы апасына махрам болбой калат. Анан эки баласы бири-бирине махрам болуп калыптыр. Анткени экөө тең бир аялды эмген дейт. Мурунку баласында мунусун эмген, кийинкисинде да ошону эмген, ошондо экөө эмчектеш болуп калат дейт. Буга жооп бердик. Көлдөн келди. Менин чоң энем бар, чоң энеме карыз болуп калганбы жок билбейм. Мен толук бербей калганын билбейм. Бирок чоң энемин кызы айтат, чоң энем айткан, ошо карыз деп айткан, эмне кылам дейт. Болжолдоп төлөп берип коюңуз чоң энеңиздин мураскорлоруна, ошо атаңыздын бир туугандарына. Анан калган дуа кылат иншалла. Чоң энеңиз сизди баккан турбайбы? Жаңы төрөлгөн наристеге сол кулагына азан, оң кулагына коомат айтып алып, эч нерсе болбойбу, эчтеке болбойт. Боло берет иншалла. Бирок сүннөтү оң кулакадан сол кулакка коомат. Тескери болсо зыян тийбейт. Мен строй материал базарда соода кылам, кээде клиенттерге өзүмдүн дүкөнүмдө жок строй материалдарды башка соодагерлерден алып клиенттерге сатып жиберем. Кандай дейсиз, дурусбу ушул кылганым? Анан дагы менде витринада бар бир штуктан көргөзмөгө строй материал товар. Клиент сураса, аны кошуна соодагерлерден алып сатып коём дейт. Ошол кошуна соодагерлер менен келишим түзүп койгон болсоңуз болот. Кошуна соодагерлер менен мен сага ушунда келип калса жок болсо, ошол сеникин сатып берейин деп туруп, анан кийин мен бир аз кошом, анан кошконум өзүм алып калып, сага калганын берем десең, тигилер макул болгон болсо болот. Анан макул болбосо деле барып алып сатып берсең, анда сен урдаган болосуң. Урдаган. Ошон үчүн мындай керек кеңешип коюш керек да, кеңешип. Билесиң ошолорду баары бир. Өлүк өлгөн жерде уйдан бир даана же бир жылкы койдон 10-15 союлуп жатат. Ошого хадия деп сою керек дейт. Ошого 1 же 5 кече кой союп, аштын үстүнө басып эл жасаса болобу дейт. Негизи союлгандын бардыгы туура эмес. Эгерде жетим балдар калса арам, жетим балдар калбаса макруh болот да. Ал колунда бар жогуна карабайт. Аны хадия деп элге сооп деп ал башын ортпаш керек. 3 күнгө чейин болбойт. Андан кийин апарып миллиард долларын апарып хадия кылып бере бер. 3 күндө мал сойгонго пайгамбар алейхиссалам тыюу салган. Булар капаланып турат, болбойт деп айткан да. Ал хадия десең дагы, башка десең да өтпөй турматтı бир тууганым. Түнүктө 3 күнгө чейин. 3 күндөн кийин бир 15 күн болгондо ихсан кылып адамдарга тамак берсең болот, эгер кааласаң. Андан дагы жакшырагы жетим балдар үйүнө апарып, медреселерге апарып, мечиттерге апарып берсең, же көпүрө салып берсең, жол салып берсең, же көчөт эксең, ошонун соо көп болот. Мисалы үчүн, кел быйылкы жыл аш берем дегендер аш бербей эле ошол район центрден үйүнө чейин барган жанагы жолдун боюнда көчөт эгип кое турган болсоң, канчага чейин кетет соо, урматтуу бир тууганым. Аш бергендин дагы бир ыкмаларын ойлоп чыгарыш керек да, сооп жетере тургандын. Канчалаган жерлер бош турат, айыл жеринде мектептердин жанында бош турат, көчөлөрдүн баары бош турат, аялдамалар бош турат, ооруканалар бош. Ошол жерге көчөт сая турган болсок, көчөт жок болуп кеткенге чейин сооп жете берет, урматтуу бир тууганым. Аябай сонун нерсе, мүмкүнчүлүк көп бизде. Арап эми кыйын аякта, көчөт эге албайсың да, өтө кыйын. А бизде сайсаң эле өсө берет. Тамашалап айтам, жаат ойноп алсаң бары сайылып калса, өсүп кетет ошонун аракай, кыйшайган бойдон. Жана арыктын боюна бар арык канал тосом деп казык кагып койсоң, казыктарын тал болуп өсүп кетип күйгүзөт кийинчерээк. Ушундай да бизде.